эмне үчүн канчалык аракет кылсаңыз дагы иштериңиз жүрүшпөйт. Түйшүк үстүнө түйшүк, проблема үстүнө проблема, кыйынчылыктар бир гана сизге эле келе берет. Ошол айылдашыңыз бир кошунаңыз бар, арамдан иш кылат, арак сатат, пиво сатат, аракканасы бар, кумарканасы бар, арам иштерди бардыгын кыла берет, бирок анын иштери гүл болуп кете берет. Өнүккөн, бизнеси жакшы болгону болгон. Каалаганын жейт, каалаганын ичет, каалаганды жашап атат, бирок сиз канчалык аракет кылбасаңыз, адалга жетейин деп аракет кылганыңыз сайын, адал сизден качкандай, сиз ага жетпегендей боло бересиз. Эмне үчүн, урматтуу мекендешим? Себеби Аллах Таала өтө сизди жакшы көрөт. Аллах сизди жакшы көрөт, урматтуу мекендешим. Сизде мусулман болуп туруп, чын жүрөктөн, чын көңүлүңүздөн айткан «Я Аллах, Я Раббым» деген сөздөрүңүздү Аллах Таала кайра окугусу келет. Ал эми кайсыдыр бир жол менен, арам жол менен Кудайга сыйынбаган адамды Кудай дегенге дагы, дедиргиси дагы келбейт да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Аллах Тааладан хыдаят, бардыгыбызга хыдаят берсин Аллах Таала. Бирок иштериңиз жүрүшпөй жаткан учурда, кыйынчылык келген учурда үмүттү чөктүрбөңүз. Үмүтсүз шайтан. Капкара кудуктун эң чуңкур жери, капкара чекит жерине түшүп калсаңыз дагы үмүттү чөктүрбөңүз. Бардык нерсе үмүттөн, үмүтсүз шайтан.